Салам достор, әкетті. Салам достор, бүгін біз сіздерменен дебат шоунун 3-чү айлампасында көрүшүп атабыз. Анын азыркы учурдагы активдүү оюнчусу же азыркы учурдагы жеңүүчүсү эч жеңилбеген Мастер Угай Акылбек. Андан кийинкиси эки жолу ойнодум сен. Эки жолу ойноп, эки жолу тең ийгилик Эльтран тарапта болгон жок, бирок 3-чү жолу келип атат. Жеңилбеген Акылбек менен өзүнүн ийгилигин сынап көргөнү Эльтран волейбол. Жок, бир жолу утуп, бир жолу жеңилди да. Бир жолу утулган. Биринчисин утуп, экинчисин утулуп, биринчисин уткан. Бирок бизде бир уткан көп деле эсептелбейт да. Жанагы 3 жолу баарын уткандан кубок нерсе. Бирок билем, салыштырмалуу дебатчыга келип туруп, анан сайылып калып чыгып кеткенге караганда кача бул биринчи бир сага караганда да бир спикер уткан, бул тоже прогресс. Ал жагы. Ошондой, мен болсо баягыда эреже боюнча утулгандыгым үчүн бүгүнкү интервьюнун алып баруучусу Эгембердиев Адил Панда. Эркин эле сүйлөшүп болот, бирок ошол даярдалган суроолор бар, эл тарабынан, мен тарабынан, элдин суроолору менен баштай берели. Давай. Так, биринчи суроо. Дебат ойногонго аялыңардан кантип суранып чыгасыңар? Нурбекова да түшүп. Нурбекова. Кандай сурап чыгасың? Мен Акылкен айтам, Бектуралды айтам, Актилекти айтам. Баары деле барат, мен деле барайын. Мектепке бардым, отличниктер каяка барасың сен? Кимдер барат десе, отличниктер айтса, анда бара бер, деп ошондой эле. Негизи ошол эле, анан баягы бирок билбейм, үйлөнгөнгө чейин ойноп жүрдүм го. Анан ошого мындай уже түшүнөт да, мен бул по-любому кетет дейт да. Анан бирок кээде кытыр айтып коем, Акылкен деле барат да. Башкалардын аялдарынча жоксуңбу, мен деле жебейсиңби деп. Кышан аке. Ошол эле. Эми бизде деле андай суранбай деген деле жок. Андай плановый бир мероприятие болуп, мисалы бир жака эс алып чыгалы, же бир конок тосмокпуз, семейный иштер болуп атканда, кетем деп калганда эле мындай неге биз биякта иштеп атсак силер мындай дебат ойноп жүрөсүңөр деген сыяктуу эле түшүнүк болбосо, анда деле мындай жебет, түшүнөт. Атап калган учурда вообще дебатка өзү деле чогуу киргенге неме болгондо проблема. Суроонун түпкү маанисин мындай түшүнүп атам да. Ошонча жашка чыктыңар, анан эч акча деле таппайсыңар. Анан дебатка эмне барып кереги бар деп, дебатка такыр каршы эмеспи жубайыңар? Жубайыбыз меники каршы деле эмес, себеби билет, жакшы көрөм ойногонду, өзүбүз деле ошол жактан таанышканбыз. Мындайча айтканда дебат болбосо вообще эле үйрөнбөй калмакпыз да деген сыяктуу болуш керек. Эми ондай жөнүндө деле ойлонуп көрбөдүм, бирок такыр мындай каршылыгы немеси жок. Дебатты токтотпойсуңбу, эмне чоң ойнун жүрө бересиң денедей немелер менен талашып деген сөз болбойт. Сенде шекер. Башында Акылкедей болчу. Анан барып Башталып кетти. кызмаңы башталды окшойт. Лучше мындай күндөр жумуштасың да. Лучше өзүң ойноо, кызыңды алып барып ойнотуп келбейсиң деп баардасың. Жакшы. Даярдаш керек. Ушуга эле кыстырма суроо. Биз командалуу ойнойбуз го. Анан сокомандник аял киши же кыз киши болуп калганына кандай көз карашта? Дейт. Мен турган аймагыздар. Негизи мындай чектөө кыз менен ойносоң барба же андай деген эле болбойт. Бирок любой эле киши эркекпи, аялбы ичинде бир жакшы көргөн адамды кызганасың да. Ошондой кызганыч болсо керек. Бирок аны аябай билдирип айтып, мындай неме кылбайт. Бирок мен өзүм деле негизи желательно ойногондо, мындан ары ойногондо ошо эркек балдар менен ойногон болот. Эми акыркы күндөрү көрүп атасыздар, динге кирип неме болуп аткандыктан дагы бир чети ошол менче туура болот. Кээ бир кыздардын акыркы шанстары экен да, азыр ойноп калып атат. Ооба, шанс деле эмес. Бирок үйлөнгөнгө анчалык чоң байланыштуу да эмес. Көбүнчө дин жагынан андай. Энди башында жаңы үйлөнгөндө бир аз
возникает этип болчу ал убакта эми Instagram бар, неметип карап турат эле да, сен моуну ойногон турбайсыңбы болчу да. Анан барып мен деле картайдым, ал деле картайды, ошону менен мындай азыр. Ким карамак эле деп. Мааниси жок. Көп деле. Так, экинчи суроо. Сиздерди дебат эмнеси менен кармап турат? Эмнеге буга чейин кетип калган жоксуздар, дагы бир өнөп жүрөсүздөр? Буну да бирөө берди да. Буну да бирөө элдин суроо. Иган толду экен. Кызык болуп атат да. Сонун суроо бар экен негизи. Чын эле ушундай кармап турган бир нерсе бар. Көп эле дебатерлордун мойнуна алса керек. Себеби кармаган адамдар көп эле атабыз. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл ойноп деле анан кетип калгандар болот. Бир баягындай өрттү, өчкөндө ичибизде ошо өрт бар болуш керек. Ойногубуз келет, бир нерсени талашкыбыз келет. Эң чоң философия ушул бул интеллектуалдык согуш го. Мисалы бокска чыгып бири менен согушуп, мен сени момундай соккондум, сен уруп койдуң деген сыяктуу эле дебатта ошондой да бул деген тигин айтканда мындайдан төгүндө ондан утсабадым деп мындай спортивный бир интерес, бир өрт болгондуктан жакшы керек. Эң биринчи орунда мен үчүн ошол турат. Андан кийин эми көп дагы фактылар бар, баягы эски тааныштарга жолугуп, сүйлөшүп, баарлашып, эми мисалы дебатка келбей деле баарлашып, мисалы чайлашып ичип жүргөндөрүбүз бар да. Мындай оюн талаасына түшүп деле мындай дебат ойнобойсуң, бирок ошол именно дебатта кармап жүргөндөз ошол болуш керек меники. Меники деле ошол эми кармап турган бир нерсе бар, бирок конкретно могул деп айтыш оор да. Көбүнчө атмосфера болуш керек да. Бизде неме го, мисалы үчүн улуубуз бар, жашы бар, анан бизде эле жаш болуп келгенде улуулар бар эле, бирок грань жок да дайымачы. Дайыма көптөн бери таанышкан кишидей эле жаңы атын сурайсың, вроде бирок таанышкан кишидей жүрө элесиң да. Көчөдөн жолуксаң эле башкачасың го, кандай не көрүнбөй кеттиң, келесиң деле көтөрөйм да. Ошол болсо, анан экинчиси уже неме го дейм. Мындай көмүп калгансың да. Турнир болсо барып ойношуң керек да, жөн эле көмүп калгансың. Акыл акеңди көрүш керек, сени көрүш керек, жомартты көрүш керек. Чалышпа турабыз го, ойнойсуң, бара берейли деп. Ошондон го дейм. Жалгыз стартер болуп калбайбы деп. Жакшы, Акылбек сиз айтып атсаңыз дагы бир суроо чыкты да. Интеллектуалдык таймаш деп элесизби? Адамдыкы интеллект өзүп турат да. Демек сиздин оюңузча кээде сиз бирөөдөн күчтүү болсоңуз, ал адам сизден экинчиде күчтүү болуп кетиши мүмкүн туурабы? Дайыма ошо адам өзүнүн интеллектин жогорулатып. Так, үчүнчү суроо, элдин суроосу. Аялыңарды чогуу дебат ойногондо алып келесиңерби? Алып келе турган болсоң, качан алып келесиңер? Телесебейди суроо. Мен аялымды негизи алып келгим келет, бирок дебат көп ойногон эмес, практикасы жок, анан азыр кичине үйрөнүш кыйын болуп атат. Билем, кайсы бир убакта өз тараптан аябай бир каалоосу болуп, мен прям ойнойм, мен үйрөтүңүз десе, мен үйрөткөнгө, чогуу ойногонго ачыкмын. Пока что мындай ал нерсеге убактысы деле мындай немеси болбой атат окшойт. Конкретно кайсы убакта алып келем, ошол убакта жана айткандай болгондо алып келем. Так, неме жок. Ойнойм. Мен эми алып келбейм деле го дейм, башында келип жүрдү, көрүп жүрдү. Дебат ойнойм десе билбейм, эми мита эле күндө үйдө дебат алам. Күндө да Жетиштүү. Андан кийинки суроо, эмне үчүн лакап атыңар Мастер Угей, эмнеге Lollipop? Мен мурун менде суроо болуп турган бүгүн серек жазып атпайбы? Суразасызбы? Меники түшүнүктүү эле го дейм. 2000 кайсы эле 16-17 17 го дейм, по-моему. Ушу интернет магазин бар болчу да. Телефондорду сатканчы ал убакта жана немелер жаңылып калды эле, Xiaomi, Meizu китайчылар жана ошондо Android'дун обновлениясы чыккан. 5 беле, же 4-9 беле Lollipop деп койчу да ошончу. Ошондо магазин атын Lollipop деп коюп, дебатка келем, турниргечи визиткаларды жазып алам. Кагаздар тарап. Бир баласы кайрылган деп, ошол да командам атын Lollipop Cage деп болчу ошондо. Lollipop Cage? Ада жүрүп ошондой калып кетти, анан кийин өзүм деле команда алмаштырган деп. Көп калдым ошо мен. Сизге? Меники мындай терең өзүм ойлонмоптурмун, негизи любой нерсе мындай илхом менен бир нерсе болуп келет го. Бирок футболду кичинекейде көп ойночубуз, анан футболисттердин сөзсүз бир немеси болот го, мындай
мисалы Фернандо Торрес Эль Ниньо деп коет, Рональдиньо, Роналдо бар Зубасик деп коет, мындай. Ошентип айтса, жөн кишиге мындай ат коюлбайт, аты менен айта берсе, бул жөнөкөй киши, так мындай бир кайман аты болсо, демек бул мындай легендарнуу деген сыяктуу бир фантазия бар да. Дайыма дебатта бир жаңы бир нерселерди калтырганга аракет кылчумун да, баягы жаңы новшество деп коет го. Ошондой көп өзгөрүүлөрдүн биринде ошондой дебатчылар жөн эле аттарын айтып коюла жүрөрчү экен, анан негедир ойлонуп ушундай кличка коюп, жакшы ойноп неметсем элдер турайбы, Мастер Угуэй дегенде мындай бир башка Акылбек Өмүрбековду эмес, бир кыйын ойногон дебатчорду, акылдуу дебатчорду, бир амалкөй дебатчорду элестетеби дегендей мындай фантазия кылган. Ошо ойноп кайра айтып атып эле элдин арасына кетти, андан кийин эле ошо Сер, Жомарт, Ариеттер да өздөрүнө коюп баштады. Элтрон да Лолипоп болуп басынан чыгып. Сен именно ошондон аркылуу келдиңерби билбейм, бирок өзүм ойлойм да, ошондой бир тенденцияны, бир моданы дагы жарата алдым. Бул дагы бир ички бир кыялым. Дебатчор катары дебат чөйрөсүнө бир нерсе калтыра алдым. Жок, бул именно эмне үчүн лакап ат коюлду деген суроого жооп болду да. Именно эмне үчүн Мастер Угуэй дегенге жооп. Мастер Угуэй мен биринчи жашоомдо негизи эле эң жакшы көргөн мультфильм бул ушу Кунг-фу Панда болгон. Биз 3 ай стройка кылганбыз, 3 ай бою обед кылганда көрө берет элем. Тажабай көрөт, прям панданын харизмасы, баардыктын харизмасы. Анан Мастер Угуэй аябай мындай акылдуу, көрөгөч, көп нерсе билген, шашпаган киши экен. Мен жан дүйнөмдө өзү ошо окшош, мындай жүргөндө жалгаңдап жүрөм го, бирок ичимде ошол нерсеге умтулам да. Ошондуктан бир ички жан дүйнөмдөгү бир отраженияны бир ошо Мастер Угуэйден көрө алдым. Мен дагы ошол окшошкум келген үчүн Мастер Угуэй деп койсом. Рахмат. Эми мен өзүмдүн суроолорум кийинчерээк именно дебат шоуга тиешелүү суроолорго кийинчерээк өтөбүз, бирок жалпы суроолорда. Негизинен эле кандай жүрөсүңөр, эмне менен аракетсиңер? Именно дебатчор катары баардыгы эле мисалы көрүүчүлөр билет да. Акылбек канча кубок уткан, Элтуран канча кубок уткан, кайсы жерде утулган, кимдер менен көп ойногон, кандай жетишкендиктери бар. Негизи эле жашоодо эмне кылып жүрөсүңөр, жашоодо дебаттан сырткары силерди кандай адам катары таанысак болот, өзүңөр жөнүндө айтып, эмне кылып жүрөсүңөр? Жашоодо болгон нерсе жашоодо калыр дейт. Кемдер үчүн жакын кызык коюн, Элтуран деген дебатта Не иш кылат, профессиясы эмне деп, Мен акыркы дебат шоудон бери буга чейинки интервьюда көрсөңөр, андан кийин чоң эле өзгөрүүлөрдөн ушу үйлөндүм. Андан кийин профессия боюнча ошо медиа тармагында эле маркетинг, блогдорду, сценарий жазуу, ошол жагында эле жүрөм. Учурда деле ошол тармакта жүрөм. Эми определенный бир орунда иштей беребиз, бирок ошол сферада эле биякта проекттерге жараша жүрөбүз. Өзгөрүүлөр ошолор. Дагы эмне кылып жүрөбүз? Ошол дебатты мындай мурда такыр билинчү эмес, келип ойнош аябай кыйын болуп барат чындыгында. Себеби үй бүлөгө убакыт бөлүш керек, өзүңдүн эс алууңа убакыт бөлүш керек. Анан дебатка келген бир аябай энергозатратный бир нерсеге айланып барат да чындыгында. Эртең менен келесиң, кечке чейин ойнойсуң. Анан эртеси башың ооруйт, уктабасаң уже болду да, бир жүзүң ооруйт, зомби болуп жүрөсүң да. Ошондуктан келатканда бул турнирге ойносомбу, ойноп эле койсомбу, мен ойнойм деп баягыдай любой бирөөнү чыга калып ойноп кетем деген нерселер чындыгында өзгөрүлүп болду да. Эми утуш болгондон кийин эми аялыңан суранып, аялыңа кеттиң да, мисалы ошол күнү экөөбүз балким тоого чыгып келет элек, кеткен жокмун, кача бир результат көргөзүп барайын, финалга чыгайын деген мотивация койдум. Мурда аны укасаң деле жүрөсүң, аны ушундай бир күн текке кетти же финалга чыкпадым же бияктан утулуп калдым деген талаптар дебаттагы именно турнирде ошондой өзгөрүүлөр көп болуп баштады. Үчүнчүдөн дебаттагы атмосфера мен үчүн өзгөрүп бараткандай болуп баштады. Мурда билинчү эмес, акыркы 1-2 жыл азыр прям башкача же кийинки муундагылардын жүрүм турумдары, дебат болгон мамилелери бир аз башкача болуп баштады. Негедир сообщество биздин коомчулугубуз аябай кичинекей эле бир нерсеге айланып кеткендей болуп атат да. Анан ошол эле кенедей чөйрөдө биринчи орунду алып, кенедей чөйрөдө бөлүнүп, таанышып, неметкен нерселер аябай кичинекей сезилип баштады. Ошон үчүн анча нерселер талашпай эле, неметпей эле мындай
бүгүн эле немесе го деген нерсеге акырындыктан келип калды. Менде ошондой жаңылыктар. Менде деле ошол. Баягы эле көрүп калат. Сетте тиякта, биякта. Неме ал дебатерлор чогулуп Соня ойноп баштадык. Калгандар. 5-күн сайын футбол. 5-күн сайын футбол. Мен деле ошол эле. Майда чүйдө сода мен. Жакшы. Канча жылдан бери дебаттасыздар Акыл ака? Бел турам, сен биринчи. 2014 келдим да. 11 жыл болуп кетти. 11 жыл. 2012 келген. 13 жыл. 13 жыл болду. 11-13 жыл. Ошончо жылдын аразында дебаттан эмне алдыңар? Вообще неге ыраазысыңар ушу дебат чөйрөсүнө? Эмне өкүнүчүңөр бар? Ушу 11 жыл жоготуп койдум дейсиңерби же бул келгеним жакшы болчу дейсиңерби? Мен аябай сүйүнөм. Сен үйлөндүм деле. Андан сырткары деле дебат бул менин ойлонуумду өзгөрттү, жүрүм турумумду өзгөрттү. Кандай экен да адамдын деген сөз бар, бирок көп маани бербейбиз го. Проблема айлана чөйрөдө эмес, мээңде дейт го, сен кандай эме кылсаң ошого жашы өзгөрөт. Реально дебат ошондой болду. Прям ишке болобу, неме болобу. Мен дебатка келбесем, азыр бир ушунча жылдан бери бир кичинекей бир жумушта, офисте отуруп иштеп жүргөн адам бойдон калып кетмек болушум керек деп ойлой берем. Өзүмдүн потенциалдарымды ача албай, критический мышление кылып, убагында анан чечкиндүү чечим чыгаруудан да. Могу дебаттын айынан мен анча-мынча жумуштардан прям баарын таштап бир идея үчүн, мисалы, дебатта деле болот го, экинчи столдордон мындай идея келет. Ал идеядан же утасың, же мындай болосуң деген учурларда деп туруп ойноп кетесиң. Ошол сыяктуу жашоодо деле учурларда ошондой учурлар болду. Ошол үчүн Кудайга ыраазымын. Ошо дебатка алып келип, сиздерди сонун адамдар менен тааныштырып, ушундай дебатта интервью берип отурганыңызга. Меники деле ошондой. Бирок меники неме болду эми, основном мен жаңы келгенден кийин кетип калгам да негизи дебатка, совет арып кетип калгам эле. Же анда сен келе беле, мен кетип калгам негизи дебаттан, кетип ортодо көп жок болуп жүрүп кийин келдим, анан дебатка вообще аралашпайм дегем да, вообще аралашпайм деп кетип калгам. Анан бир күнү случайно көргөнү келдим да. Дебатты көргөнү келип, оюндарды көрүп, мындай уже башкача да кайрача. Анан ошол ойдон Желание тартып. Кайсы БГУга кайра келгениңде? Ошол ойдон кайра желание тартып кетти. Анан бирок мен экинчи жолу ошо кайра келгенде, мисалы мен жаңы жүргөндө эптеп учуш керек болчу да, анан кийинкиде уже башкача болуп калды да, оюнун атмосферасын түшүнүп, адамдарды көрүп, бул ошол ойдон жүрүрдүм. Анан алган нерсе, мисалы үчүн дебатта көп да, мен ошо көп нерсени үйрөндүм, өзүмө максат койгонду, максатка анализ бергенди, адамдар менен сүйлөшкөндү. Анан эң чоң нерсе мен дебаттан үйрөнгөн, мен неме болчумун да, чеке кезинде эсестерде, сендер эсиңдеш экен, мен мындай сөзгө келбейт элем да. Анан адамды укканды основном ушул жерден үйрөндүм керек да. Мурдагыдан караганда азыр мен көбүрөөк угам да, көп нерсени мурда бирөөгө ойчумай калчу эсиңизде. Азыр наоборот да, көп нерсени өзүм угам, ушул жактан үйрөндүм керек. Анан эң жаккан нерсе мага дебатта мындай мен алган, анан эң жаккан нерсе мен ошону алган нерсени кайра башкаларга бергим келет да. Мен ошону түшүндүм, убагында сен азыр түшүнүп кал, жашоодо кереги тиет. Мен убагында ошону түшүнбөй көп нерсени жоготуп койгом, сен да жоготпо дегендей кылгым келет да. Бирок колдон келсе кылып атабыз, калганын көрөбүз кандай болот экен. Анан дагы калган нерселерим бул неме го, достор го, силер го. Мисалы үчүн классташтарым бар, группалаштарым бар, мындай досторум бар. Анан дебатчылар менен дагы деле мурдагандай азыр ошондой футболдо деле кандай ошондой, Сонида деле кандай ошондой классташтар менен, группалаштар менен, достор менен атмосфера сал башкачараак да. Анан бул жерде ошонуз менен жагат да. Мисалы үчүн дебатта мындай өзүмдү мурдагында ошондой сездим да. Ошол нерселерди алганым үчүн кетпей жүрдүм го дейм дагы деле. Жакшы. Так. Макул, ушунча жыл жүрүптүрбүз, алдык. Ошончо жыл арасында эмне дебат чөйрөсүнө, дебатерлорго жаңы келип аткандарга эмне бере алдым деп ойлойсуздар? Кубок эле го. Не салым кошо аласыздар? Же салым кошо элек болсоңуздар, дагы ушундай нерсе
алган алдым. Акылбек жаңы айтып аткандай ушунчалык кичинекей чөйрө болуп барып атабыз. Ногундай нерсени берсем болмок, мен ушуну кыла алам, ушинтип өзгөрүшүн каалайм деп. Эмне бере аласыздар же эмне бергиңиздер келет? Ушунча пайда таптым деген чөйрөгө жакшыртып өзгөртүлгөн. Bilmiyorum, men андай деле арманым деле жок. Негизи биз 500'dü бүттүк го деп ойлойм. Эле ошо дебаттын жайылышына себепкер болдук, республикалык дебат борборун түздүк. 2 жыл координатор болдум аста. Андан кийин көп эле тренингтерде жүрдүк. Турнирлерде киргиздик, жаңы өзүбүздүн автордиски турнирлерди өткөрдүк. Уюштуруучу болдук, башкы сот болдук, соттоп жүрдүк. Мындан артык эми кызда иштесе келбейт экен. $1 миллион боло эле килеген ушундай здание салып берип, Бердибин академиясын ачкан эле калды окшойт негизи. Анан калганы ушул эле биз кылып жүргөн нерсе улам кылып турса эле бул жакшы нерсе го деп ойлойм. Анан менин мындай арманым эмес, бирок мындай кыялымдагы калып кеткен нерселерде эми азыр энергиябыз күчүбүз жетпеген ушу региондордо ар бир мектепте ушу дебат ойнолсо, дебатчылар болсо деген нерсенин бир бөлүгүн кечээ ошо көчмөндөр рухунда көрө алдым. Омарга чындыгында ыраазы болдум. Омар деле канча жылдан бери аракет кылып, жулунуп жүрөт. Уюмдар менен иштешейин деп, анан ошо жакшы бар экен. 3 областтан келди, Таластан, Гүлдөн, Нарындан, ар бир школдон 2-2 окуучулар келип, оюндан келди, аябай прям сонунда 1 жылдык бияка келип ойноп жүргөн. Аларга тренинг өтүлдү эле бизден бар. Бизде Нарындагыларга барып жүргөн, ошо частичный салымдары бар. Сонун эми Умарга деле ошолорду алып келип, уюштуруп спонсорлор тапканы, ушундай атмосфера түзүп берген аябай эле чоң опыт болуш керек деп ойлойм. Кийин ошол окуучулардын арасынан ушинтип дебатчылыкка чыгып деле калышы толук мүмкүн. Биздин салым дегенде мен жаңы келгенде мисалы үчүн ага бирөө тренинг өтүп берсе, ушул мага салым кошту дейт элем да. Мисалы үчүн биз деле канча жер барып тренинг өттүк. Эми силер соттобосом да региондо соттоп жүрдүм негизичи. Соттоп жүрдүк. Анан ушул эле салым болду го дейм биздики. Анан калганын эми колдон келгенин кылып аттык. Анан дагы кандай болот, эмне болот. Бирок негизи менин арманым, мен каалайт элем да, булардын өсүшүнчү. Биздики немеде мисалы үчүн теги башынан баштап өстү да, мурда башкача эле да, мындай дайыма өзүп турат эле, анан азыр кайра мындай артка кетип бараткандай сезилет да. Ошол наоборот өссө жакшыраак болмок го дейм да. Стариктердин эле келиши, наоборот көбөйүп, калышы көбүрөөк болуп. Казакстанда барганда эсиңде да. Мисалы үчүн биз Кыргыз лигадан как старик катары жүрүбүз. Казакстанга барганда биз тияктан мындай пацанбыз да, гамма сыяктуубуз да. Анан аларды көрүп сүйүнөсүң да, бизде ушундай болсо андай сон деп. Анан ошондой болсо, наоборот, неме болмок го дейм да, алдыга өсүштөр, чоң көз караштар менен. Коронавируста жайлаудо. Ортодо кайра стагнация. Алардыкы менен биздикин айырмасы, алар бизге чейин бир балким 5-10 жыл мурун өткөн баштаган. Бизде бир Акылбайке, бир Элтуран болсо, аларда бир 2-3 мындай Байкелер деле го, эсиңде? Чоң байкелер. Анан бизде эле. Алар оюнундагы мындай кызыгышып көрүшөт да, чындап элечи, кызыгышып көрүшүп, деп. Эми аларда башкача да по-любому. Бизде ошол жерде эле жүргөндөй да. Ошол нерсе бир аз өзгөрүп неметип, көбүрөөк келсе, стариктерди мисалы үчүн азыркы жаштар өздөрү эле мындай серьезныйраак кабыл алып, бир нерселерди кыла баштаса, мисалы үчүн сен деле барасың да, мен монтуптай оюн бар, монтуп коеюнчу. Акылка деле барат, мен монтуп коеюнчу. Мен деле барам, жакшы болуп атса, окей, монтейле. Бизден ушул болсун дейбиз да, ошол болсо жакшы болмок го дейм да, бирок ошол нерсе аз эгерде болбой атса, балким жакынга түшүп туруп может чыгат. Жаңы Акылбайке айткандай эле ушул нерселер жок дегенде жок болуп кетти, айтылганып турса. Ар ким өзүнүн колунан келген салым. Кыска, именно эреже боюнча резолюция берилип, позицияларды бөлүшүп алсак. Так, айтып атам, Son түштө сен президент. Бүркүнчүсү мен кандидат. Мен Президент. Тема эки түшүнүк бар. Берсең сен немеңде бар да. Сурап кал.
Биринчи түшүнүк адамга кандай сүйүү керек болсо ошондой сүйүш керек. Экинчи түшүнүк адам кандай сүйсө ошол сүйүүнү кабыл алыш керек. Бул кандидат биринчи түшүнүктү туура деп эсептейт деген тема. Ошондо Элтуран адамга кандай сүйүү керек болсо ошондой сүйүш керек деп деген позицияда чыгат. Биринчи түшүнүктү колдойт. Сиз экинчи түшүнүктү. Именно темага тиешелүү суроолорду андан чыга сүйлөшүп алсак. Именно могул мурун мен угуп калдым да. Сен өзүң угуп калган эмессиң. Биринчи дебат шоуну ойноп атканда, Акимайга каршы ойноп атканда сен мен коркуп атам азыр, утулуп калышым мүмкүн депчи. Ошондой сезим болгон да. Ошондой сезим азыр барбы, жокпу сенде? Акылбайкадан утулуп калышым мүмкүн деген. Азыр мындай андан да оорураак чынында. Анда бир аз жашыраак анан Акимай болчу да иши утулуп калганда. Сиз Акимайга барып анда. Мени кыскы ойлоп коймокмун деп ойлочумун да. Анан азыр оорураак да. Азыр утулуп калсам дагы дейт, утулбасам дагы дейт. Тем более Акенин стили мага бир аз оорураак дейт. Ошого көбүрөөк да азыр ойлоп дайралаш керек болот деп отурум. Бирок сен анализге акыркы чыгадың да, экинчи. Бирок ал жагы бар. Аны иши Акимай толкунданбады. Акимай толкунданбайт эле. Мисалы Векторго толкундаган, Илгиз толкундады деген, Айбере толкундады деген да, сразу элечи. Акимай толкунданбай калды. Сен толкунданбасың деп коет да. Акылбайка сизчи мондай ишенимдүү түрдө утуп салам дейсизби, же болбосо балким утулуп калышым мүмкүн дейсизби? Именно Элтурандын мисалы ката кетирип эмес, именно ойноо потенциалына. Мындай вероятность 50% 50 эле ойлоп атам. Себеби биринчиден Элтуран жакшы көргөн мындай резолюциясына жакын идея экен. Негизи мамилелер боюнча башынан эле любой мисалында, мисалы кыз менен баланын мамилесинен баштап саясий темада деле ушул мисалдар менен келип эмеспи анан бул тематикадагы опыттары, мисалдары, негизи эле дүйнө таанымы, анан семейный жашоодо деле мааранда эртерээк үйлөнгөн дегендейчи, мындай жашоо жагынан, тажрыйба жагынан бул темада арасында информациясы көбүрөөк болуп атам. Анан акыркы жылдардын статистикасы боюнча караганда деле Элтуран топ-1 талашып келе жаткан дебатчылардын катарында ар бир турнирлер сайын финалга чыгат, катары менен кубокторду утуп келе атат. Азыр топ-1, топ-3де ушу мен Элтуран Жомарт Турат болушу керек. Акыркы неме боюнчачы. Ошондуктан прям утуп салам, айып салам деген деле прям неме жок. Оюн көргөзөт болуш керек. Бирок кандидат болуп көптөн бери ойной элек экен. Чынында Жомарт менен ойногондо эле кандидат болуп уткам. Мен менен болгондо да кандидат болбосун. Мен президент болгондо биринчи чыккан. Койчу? Анда 2 жыл экен да анда. 3-үчү жолдасың. Мен 3-чү жол болуп экен. Калгандар баарында бүт президент болгон да. Ошо анан оюн көргөзүп аткам. Даярдаш керек. Негизи мен мындай бирөөнү утуп коем же усабы эле неме деген менде эч качан болгон эмес. Ар бир дебат шоуга дайыма даярданам, ар бир дебат шоудо прям бүт даярданып, темага айрыкча шоуга да көп даярданмасам да, темага дайыма даярданганга аракет кылам. Ошо жакшы оюн болот деген ойдом. Неге күлдү да дебейсизби? Бегимай сюжеттен сурап атсам, Бегимай менен да сүйлөшүп атабыз. Ушундай суроо берсең болот деп атты магачы. Анан бирок Акылбайке баягыдай эле мондай скучно эле жооп берип коет, эч кимден корксо болбойт, ар кимдин өзүнүн күчтүү жагы бар. Анан күчтүү ойногон эле жооп берет деп айткан да. Тура ошондой айтып атпайсызбы? Так, стабильный болсо. Неме жаңы айтып калбадыңызбы, эң күчтүү спикерлер топ депчи. Топ 5 дайыма берилип келет неме интервьюда, ошол салттуу улай. Сиздин оюңузча топ 5 спикер азыркы учурда. Топ 5. Үчөөнү айттыңыз. Үчөө кирди, эми өзүм да башып алганда бул
безусловно акыркы немелер боюнча Малика топко кирди го деп железина кирди окшойт. Бекзат Байраков прям ачылып сонун ойноду. Азыркы келип жүргөндөрдөн же мен үчүнбү? Сиз оюңуз жана азыр. Бирок мен негизи эле ар бир интервьюда келип жүргөн азыркы сезондун результаттарын карайм. Акыркы немелерден ошо Бектурган кирип калды. Мага Бектургандын эмеси көп мындай оор сезиле бербейт, бирок мындай статистика бар, статистикада көбүнчө утуп кетет. Ошондуктан топ 5 ушулар турат деп ойлойм. Сенчи? Менин оюмча Жомарт бар, Акылке, Бектурган мындай стабильный да финалга кезинде топ-1 барсаң жолгондур. Анан азыркы жаштардан Улан чыгыштагычы ошол баягы күчтүү келет. Анан кийин акыркы турнирде мындай канаттын ойногондор аябай жагат да. Мындай баягы канат эмес да. Канат азыр күчтүү да. Кадимгидей күчтүү, анан ушу 5-10 айтам го. Адаханга кетти. Адахан жок болчу. Топтон түшүп кетти. Интерде аябай катуу чыкты эле. Именно мондай бириңиздерден кайсы жагыңыздардан коркосуздар, эмнесинен, могул анализден өтүп кетиши мүмкүн. Могул жеринен Акылбайга жана айт, сен темаңа жакын элечи. Именно сен Акылбайгеден утулуп калуу ыктымалдуулугу эмнеде болушу мүмкүн? Акылбайкеден мен утулуп калышым немеден го дейм. Алдын алат да Акылбай. Алдын алып даярданат да. Оюмду алдын алып ошодон го дейм да. Эгерде мен оюмду таап алса, алып кетет го дейм. Эгер оюма туура келбей калса, анда жакшы да. Ошол жагы бар да. Өйткөн адамга карап неметет да. Мисалы үчүн теманы бул кайсы деңгээлде издейт деп туруп анан негизи бул темада кандай күчтүү ойлор бар деп ойлонот да. Ошол жагы бар. Жакшы. Дебат шоу боюнча кандай болду? Шоу боюнча Шоу деп атсыздар беле? Жок, баягы жешпей калып шоу болуп аткан да. Короче, өткөндө Сандра Кап болчу. Анан мындай 3 күн калды да. Мындай кылат элек да. Экөөбүз андай UFC стилде чыгып ринг жазап сахнага. Анан экөөбүз мен кубокторун көтөрүп, Рой Джонстун музыкасы менен артыман 2 жөө кубокторун көтөрчү. Анан буга турган бир капсы бул чыгып келип экөөбүз мушташайын дегенде кой тура эле Сандра Капта мындай кыргыз тилде өтөлү дептир анан. Акинеге чалдыганбыз деп. Акыя болчу. Ал болбой калган көчмөндөргө дагы негизи айдан сак жакшы болуп экен, мектеп окуучулары келип жакшы шоу болуп берме экен. Бизге дагы кеч айтылып калды, даярдык болбой калган. Анан эрден футбол турнири да болуп калды, вообще мындай болуп калды. Анан ретро каптен ойлоп атабыз азыр. 2-3 идеялар бар. Ретро стилде кылабызбы, же шылса шоу кылабызбы? Мындай шоу кылгандан чындыгында тажадым да. Вообще кылгым келбей атат, бирок мындай жакшы үлгү болуп калып кетели деген ой менен элем, шоуну жакшы деңгээлде бузбай көргөзүп туралы деген ой көбүрөөк бизге мотив берип атат, мага лично. Так мындай өзүм желание койсом вообще мындай. Балким эгер ошо шоу именно сизге оңчулук жаратып аткан болсо, муну ойлоштуруп көрсө болот экен э. Утур улам шоу жаза берсе улам этет да. Бакый кетет ал үчүнчү. Ал эми жаңы чыгып аткан адам ойногусу келет, ада шоу жасаган мотивациясы күчтүү. Идеялары бар болот экен деп. Ошон үчүн жеңүүчүгө эмес, мындай жаңы ойноп аткан бирөөгө шоу жасаган милдеттүү, тигиге болсо эми ошондой болуп койсо жакшыраак болот экен. Ошо экинчи кубокко кетип атса да. 3 кишинин кетип ошондой болуп койсо жакшыраак болот экен. Анткени сиз деле мен кетип калганда уже 6 жолу шоу жасап деп айтасызбы? Ошол жагы үйрөнүштүрсөк. Билбегенмен жаман чарчатат да мисалы. Күлкү Сенин шоуңда көп расход болду, энергия кетти мисалы үчүн. Жакшы, ушул негизинен анда дебат шоудо көрүшөбүз ретро капта. Турнир ойнойсузбу? Буюрса ойнойбуз ретро капта. Аябыз жерсе да окуйт. Мейли анда. Жакшы болду. Көрүшөбүз. Сага да рахмат. Балким кийинкиде мен да ойноймунбу, бирок уже
айтылчу нерсе унутулуп калыптыр. Буга чейинки матч 2 жыл мурун болгон, Ал көп болчу. Былтыркы сезондо эркиндик кубокто. былтыркы сезондо такыр болгон жок да. Мурунку эркиндикте болуптур. Ошондо почти 2 сезондо бул акыркы турнирдин болуп калды го дейм, э? Былтыр майда болот деп атат. Ат менен Адахан даярданып баштаганда бир турнир болбой калды. Анда да националдык зданиясын берет бербейт болот. Кимге Рутсанада кетемин дебейби? Безине битайт. Мен утсам мисалы үчүн баш тартсам эмне болот мисалы эреже боюнча. Мисалы мен мурдакы 2 кубогумду защит эттим. Жаңы круг башталды да азырчы. Жок, кала берет мисалы мондай ошол убакытта ошол кругтарда эң күчтүү деген ошол болчу. Бирок азыр эң күчтүү деген статуста эмес. Эми легенда, бирок азыр эң күчтүү Apple Black эмес да. А бул ошонун эң негизги максаты азыркы Кыргыз лигасында эң күчтүү спейкер. Все, кеттик. Ал кет болду.